көпчүлүк каалагандай адам болгонум сөз эркиндигим. Кыз аттуу ыры менен чыккан Зере Асылбек кызынын ырын айрымдары колдоп жатса, айрымдары терс пикирин билдирүүдө. Ал гана эмес, анын жакындары жана атасы аны колдогонун билдирди. Аталган ырдын жана клиптин маанисин аткаруучу Зере Асылбек кызы төмөндөгүчө түшүндүргөн. Чыгарманын мазмуну азыркы коомдо аялдардын теңдүүлүгүнү жана ээн эркин өзүн каалагандай жүрүүгө укуктуу экенин үндөйт деген. Zaman ötüp hiç kim mağara antip söylebek Munu gibi anı kılba sen mağan dip kıykurba Ырчыны айрымдары колдоп, ырдын мазмунун жана образдын маанилүү экенин айтышат. Бирок каршы пикирлерин билдиргендер дагы көп. Бул сиз эмне үчүн мындай ыр чыгып кетти билесиңер бул себеп. Анткени буга чейин жанагы бир албарсыз деген ыр чыкпады беле. Ошондо да ушундай бир терс пикир жаралып, бирок көп сындалган эмес, сын айтылган, бирок неметилген эмес да. Ошолорду көрүп эле бул ошонун уландысы болду да. Эми буну асыртадан тыйып неметип коюп болсо, сын пикир айтпаса, кийинкиси мындан да катуу ыр чыгат да. Бул ошол коомчулукту, коомдун милдети ошол да. Анан баягы биздин өзүбүздүн улуттук менталитетке немеге туура келбейт да. Ооба бул көйгөй бар. Мына башка жолук салынып алсаң, ал деген исламчылык кеткен турбай деп. Эртең менен келип туруп, ой күн чыгыптыр, жакшы болуп турса, ой теңирчи болуп кеткен турбай деп, жарым Кыргызстан тигилерди, жарым Кыргызстан буларды жеп салганга даяр. Эмнеге биз бөлүнөбүз, эмнеге биз жарылабыз? Кудайга жаккан ишти жашап коюп жүрө бергин, мыйзамды бузба дагы, алдыга кете бер. Ошол кыз ошол жөнүндө айтып атат. Токтоткула бирөөлөргө акыл үйрөткөндө, өзүң үлгү болгун, өзүң элдин алдында жүрүп, алдыңан сүйрөгүн, жакшы иштериң менен дегенде маселе да. Hiçbiri biz özün kimsiz besin hiçbir nerseden sen kememezsin Hiçbiri biz özün kimsiz Эске салсак, буга чейин Зеренин атасы кызынын ырдаганын жана клиптин мазмунун колдогонун жазган. Бирок коомдо ар түрлүү талаш тартыш пикир жаралып, айрымдары атасынын нааразычылыгын билдиришкен. Кечээ дагы жаш ырчынын атасы Асылбек Жодорбеков өз оюн төмөндөгүчө жазган. Кайсы бир философту менден башкача ойлонгон, жашаган адамды терең урматтайм. Ал менден өзгөчөлүгү менен дүйнө таанымымды байытып жатат дегени бар. Ашынган улутчулдар менен ашыкча диндарларга кыска жооп. Мен үчүн негизги баалуулук бул адам. Адамдын баалуулугун динден, салттан, улуттан, достуктан, керек болсо тууганчылыктан дагы жогору коем. Адам бололу деп социалдык баракчасына өз оюн билдирген. Аталган клип YouTube каналына 13 сентябрда жүктөлгөн. Клиптен чыккан күндөн тарта көрүүчүлөрдүн саны күндөн күнгө өсүүдө.